Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен ушул шайлоо күнүн 4-октябрь күнү аябай күттүм кандай результат болот депчи. Биз бул полный ушул Россиядагылар бардыгы таза голос берди десем болот. Ал эми мына Кыргызстандагы карапайым элдер эмнеге сиздер өзүңүздөрдүн келечегиңиздерди сатып, монтип жакшы иште турган партияларга добуш бербей, акчага сатылып өзүңөрдүн келечегиңерди балта чаап алдыңар деп ушундай жиним келип отурат. Мен кече жакшы түшүнбөдүм кайсы партия биринчи орунга өткөнүн. Мына эртең менен туруп эле ушул каналдан информацияларды издей баштадым, кайсы партиялар өттү экен депчи. Мен мына көрдүм видеолорунчу, кантип 1000 сомдон акчасын алып ошол партияларга добушуңарды берип саткан адамдардычы. Уят кыргыз элим, сиз өзүңүздү сыйлабай, өзүңүздүн балдарыңызды сыйлабай жатасыз. Сиз жалпы кыргыз элди эмес. Сиздин ошо добуш саткан айыңыздан монтип өтө турган партиялар өтпөй, монтип карышкылар өтүп кетти десем болот да. Ушундай жиним келип отурат. Мен даже чай деле ичким келбей атат да, завтрак да кылгым келбей атат. Себеби бизде өтө турган партиялар өтүш керек эле да, эмне себептен силер добушуңарды саттыңыздар деп. Мен силерге ушундай жиним келип отурат. Карапайым эл деп баягы ютубтарга жалдырап чыгып атасыңар, Бауыржандын эмесине, Акжолдун видео чыгарылыштарына жетишпей атабыз, монтип көчөдө калдык, сарайда жашап атабыз, андай мындай деп. Эмнеге ошондой жашоону өзүңүздөр келтирип жатасыздар деп айтып жатам да. Ошондой жашоо, жетишпестик жашоону өзүңүздөр куруп атасыздар да. Сиздерди эч ким тоскоолдук болгон жок сиздерге. Өзүңүздүн ошо 1000 сомго добушуңузду сатып туруп, баган бир күндүк продуктыңызга уят, ошо кылганыңар уят. Эмне себептен силер таза шайлоого өтпөдүңөр? Видеолордон көрдүм, жеринде баягы жашаган жеринде эмес, ошол жашаган жеринде эмес, башка жака барып алып, анан жашадым деп документ кылып алып, ошол жерге башка партияга добуш берип сатылып атыпсыздар. Уят да, уят кыргыз элим. Да жакшы таза добуш берсеңиздер болмок. Кыргыз элим и так эле шылдың болуп атат бардык өлкөлөргөчү, кичинекей кыпындай эл болуп. Жакшынакай добуш бербейт белеңер. Уят да, ушундай уят. Канча элдин немесине, кусуруна урдуңар ушу добушуңарды сатып алып. Уяты жок. Ар бир кыргыз элиме добуш саткан адамдарга сиздерге баары бир болсо, монтип кыргыз эли баардыгы кыйналып жатат. Россияда монтип жаш 18ге чыгып алып эле мына жерге келип иштешип, суукта тоңуп, эртең 8ден кечки 9-10го чейин иштешип, буттары менен туруп кечке метролордо жүрүп, суукта квартираларга төлөп, монтип силердин айыңардан өзүңүздөрдүн балдарыңар, неберелериңер ушинтип жүрүшөт, кыйналып. Уят да, ушундай эмне себептен добуш сатасыздар? Бардык адамдардын жини келип отурат бул жердечи. Бардык адамдардын жини келип отурат. Ошо добуш саткандардан башка адамдардын бардыгы. Добуш саткандарына чоң эле эжелер, мына жашы улгайып эле бир 50-60га чыккан эжелер деле добушун сатып. Уят да, силер эмне ой менен жашап жатасыздар? Сиздерге эмне оюн жокпу Кыргызстандын келечеги? Бир күндүк нерсе эмес да бул. Бул деген сиздер адамды шайлап, ошо Кыргызстанга пайда келтире турган адамды шайлай турган күн болуп атат да, 4-октябрь күнүчү. Силерге 1000 сомдон алып майрам болуп аткан жок да бул жердечи, 1000 сомдон алып бир күндүк. Бул деген Кыргызстандын келечегин чече турган партияларды тандаш керек болгон өтө негиздүү күн болчу да. 1000 сомдон тууган уруңар менен бардыңар, 1000 сомдон бир үй бүлөңөр менен, бир 1000 сомдон иштегенде дагы бир 10 адам болсо 10 миңге иштедик деп сүйүнүп отурсаңар керек. Бир үй бүлө бардыгы сатылып. Келин бала чакаңардан бардыгы. Уялбайсыздарбы? Өзүңөрдүн келечегиңерди саткандан. Ушу добуш саткандар кандай өзүңөрдүн мындай душаңар чыдады ушу добуш сатканга? Өтө турган, иштей турган партияларды коюш керек эле да. Мына чын дилинен монтип 1 сом чачпай мына партиялар жүрөт. Сиздерге иштей турган адам керек эле да. Көрөбүз сиздерге кандай ошол партия кантип
эмнеңерди кыйратып жыргатып бергенин. Россия бар экен дагы, ушу Россияда келип балдарыңар, неберелериңер ушул жерде кыйналып, ушул жерде иштеп, силерге акча салып ошо жерде багып атат. Ошо да Кыргызстандын келечеги жетишпегендиги үчүн ушинтип Кыргызстандын бардыгы балдарын таштап коюп, үй бүлөсүн таштап коюп, монтип келип, канча үй бүлөлөр ажырашып, канчалары ар кандай тарбияда жүрөт бу жерде. Кыргызстандын келечегин эмне себептен ойлонбодук, кыргыз элим? Күйбөгөн жанды күл кылып атасыңар силерчи. Добушты эмнеге сатып, монтип өтө турган партияны шайлабай, добушуңар сатып, монтип, эртеси монтип ушундай жаңылыктарды көрүп жыргап отурасыздар. Намыс керек, кыргыз элин колдош керек, ар бир патриот болуш керек. Аклыңар